бир олимпиада бүткөндөн кийин эртеси күнү кийинки олимпиаданын маселесин башташат. Ар бир спортсмен бир жакшы менеджер боло албайт экен да. Кайсы бир адамдын командасы экен, ал бунук экен дегенге Биздин 3 спортчубуз барса, артынан 20-30 чиновник бар. деградацияга түшкөн, чет өлкөгө чыгып кеткен. Олимпийский чемпион булар болбош керек, булар кылыш керек деген өзүнүн бир мафиясы бар экен. Шайлообек боксер, кикбоксер болгон үчүн кикбоксингди айтып атат дебеш керек. Президент алмашабы, премьер-министр алмашабы. Айлыгы канча билесизби? 10 000 сом экен. Ал канча 10 000 сом менен иштейт? Эмне себептен анан Шакиев артыңыздан түшүп алды? Тамырын кармачу, терин аччу, дарысын берчү жана консультация берип жанында жүрчү. Өмүрүм спорт менен өтүп атат. Бир чоң байлык топтоп меценат болуп кеткен жокмун. Менин үйүмдө деле перчатки менен эле медалдар бар. Канча текшерип жүрүшөт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин подкасттын темасы бул дене тарбия жана спорт. Анан бүгүнкү коногубуз белгилүү спортсмен, эмгек сиңирген машыктыруучу Шайлообек Атазов. Шайлообек Атазов балдарды 2004-жылы өзү биринчи ийгилик жараткан күндөн тартып эле машыктыра баштаган. Алгач Ош шаарында Таймаш клубундагы спортчуларды тарбиялап, өзүнүн жаштыгына карабастан ондогон балдарды чогултуп алып, Ак Буура суусунун боюнда далай жолу машыгууларды өткөргөн. Ушундай тынымсыз көнүгүүлөрдүн натыйжасында гана бир катар белгилүү спортчулар түптөлгөн. Шайлообек Карпекович, биринчиден арыбаңыздар. Чоң рахмат. Биздин подкастка келип, ушул биздин азыркы күндөгү маанилүү тармактын бири бул спорт жана дене тарбия. Ошого келип бергениңизге чоң рахмат. Рахмат. Баарыбыз эле сизди ушул саясатта көрүп жүргөнбүз. Азыр активдүү спортко киришип, спорт тармагына киришип, мындай кыргыз спортуна жардам берүү алкагында жүрөсүз. Ошол боюнча эки сөз. Азыр эмне жумуш кылып жүрөсүз? Кайсы спортко басым кылып атасыз? Же жалпы спортко жардам берейин деп атасызбы? Рахмат, Семете мырза. Биринчиден, сурооңуз боюнча учурда Кыргызстанда профессионалдык бокс лигасын ачканбыз. Ошонун президенти болуп эмгектенип атам. Акыркы 2 жылдан бери өзүңүз билесиз, Америкага да барып келдим. Көптөгөн ушул профессионалдык беттешүүлөрдү уюштурган баягы промоторлор менен дагы иштешип жүрөм. Учурда ушул Кыргызстандан дагы биздин Дмитрий Биволдой, Орузбек Назаровтай, Алмаз Райымкуловтай сыяктуу таланттуу мушкерлерди дүйнөлүк аренага алып чыксак деген ниетим бар. Анан сырткары мен эми тренер катары 12 жыл эмгектендим. Кыргызстанда 15 жылдан ашык рингте жүрдүм. Ушул себептен ушулардын баарын бокс тармагына бир тажрыйбамды берсем деп жүрөм. Ал эми жалпы эле дене тарбия спорт боюнча мындай мотивация берип, кеңештерин берип, тренерлер менен, жетекчилер менен иш алып барып жатам азыр. Ошол эле учурда эми улуттун ден соолугуна кайдыгер карабаган атуул катары ар бир райондордо спорттун өсүүсү кандай болуп атат, жалпы Кыргызстанда спорттун багыты кандай болуп атат, мындай эксперт деп коесуздарбы? Адис катары мындай өзүмдүн пикирлеримди айтып, баа берип жатам. Чоң рахмат. Чындап эле акыркы убакытта биздин спортко мындай мамлекет жактан, өкмөт жактан жакшы көңүл бурулуп атат. Бирок кандайдыр бир калктын бир бөлүгү мындай ойлорду айтып атат да, жалаң эле спорт боло береби, тиги мектептерди карабайсыңарбы, илимди карабайсыңарбы, агартуу системасын карабайсыңар деп. Бирок менин оюмча, ушул спорттун дагы ушул идеологияга, агартууга өзүнүн бир чоң салымы бар да. Сиз спортто мына өзүңүз айттыңыз, 15 жылдан бери рингте жүрөсүз, өмүр бою спортко малынып жүргөн кишисиз. Ошо сизге ошо берер суроом да, ушул спорттун дене тарбиянын жалпы идеологияга, жалпы тарбияга, жалпы агартууга, жалпы өнүгүшкө кандай таасири бар? Сөзсүз түрдө, Семете мырза, дене тарбия спорттун кыргыз идеологиясына чоң таасири бар. Себеби дегенде кайсыл кесиптин ээси болбосун, анын дени сак болсо, анын энергиясы болсо, анын ошол билимге умтулганга өзүнүн ден соолугу чың болсо, анда баягы эффективдүү иш жүрөт дегендей. Массалык спорт менен Кыргызстан өз учурунда 3-7% гана машыгып жүргөн болсо, азыр ушул 20%га чейин көтөрүлүп калды деген бүгүн статистика бар да. Ошол кээ бир өлкөлөрдө бир 60-70%га чейин чыгышкан. Айылдарда, райондордо
футбол ойногон, волейбол ойногон, чуркаган, теннис ойногон, жалпы спорттун түрлөрү менен машыгуу бул жаштарды интернеттен, жаман оюндан, телефондон же убактысын жаман нерсеге кетирүүдөн бул өтө чоң багытка бура турган идеология. Бирок баягы сиз айтканга мен бир жүйө келтирейин. Билим берүү тармагына 64 миллиард сом бөлүнөт. Саламаттык сактоого дагы ошондой 70-80 миллиард. Бирок кыргыз спортуна жалпы 1 миллиард 300 миллион сом бөлүнчү. Биз депутат болуп турганда 2023 жылы көтөрүп, сунуштап, кайра трибунада айтып жүрүп, президентибиз колдоп, азыр 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнөт. Сиздин оюңузча ушул цифра канчага өсүш керек? Мен оюмча бүгүнкү күндө 2 миллиард 400 миллион эмес, 4 миллиард берсе дене тарбия спорт агенттигине. Бул бардык тармакты ошол эле учурда сбор айлыктары менен калып калбастан өнүктүрүүгө, райондордо мелдештерди өткөрүү, бардык спорт түрлөрүн ойготуу, мотивация берүү, иш-чаралар, алардын спорт залдарынын машыктыруучулардын айлыктарына камтып, бардык баягы кайдыгер жүргөн агайлар, ошол деградацияга түшкөн, чет өлкөгө чыгып кеткен, азыр бүгүнкү күндө тренерлердин кризиси болуп атпайбы? Алардын эң негизгиси айлыктардын аздыгынан. Үй бүлөсүнө каржы жетпегендиктен. Ошол себептен аларга көңүл бурулса, дагы баягы күлүктү таптаган саяпкер дегендей эле спортчуну чыгарган тренер бардыгы жетишип турса, анда кызыгуу, жаңы талант, жаңы энергия менен иштөө болот эле. Ал эми баягы спортко көңүл бурулуп атат, анан башка тармак деген ал жөн бекерчилердин сөзү. Себеби ооба спорттук аянтчалар, баягы академиялар ачылып атат. Бирок ошол эле учурда 7 областыбызда тең спорт олимпиадалык интернат жок да азыр. Бишкекте бар, анан Жалал Абадка ачылды. Бул эми дене тарбия агентствосунун саясаты да. Ошолор мисалы үчүн ошол сунуш киргизиш керек да. Ушундай каржы маселесин көтөрүш керек, 2 миллиарддан 4 миллиардга көтөрүш керек. Же болбосо сиздер депутат болуп жүргөндө дагы трибунадан ошол суроолорду көтөрүшүңүз керек болчу да. Азыр ошону кантип эми ишке ашырсаңыз? Мырза, мен депутат болуп жүргөндө трибунадан 6 жолу борбордук трибунада сүйлөдүм. Ошо негизинде 2 мыйзам кабыл алдык. Жана 109 сомдук баягы суткалык берилген суточный деп коет, ошону 500 сомго чейин көтөргөнгө жетиштик. 222 сом республикалык мелдештерге, ал эми эл аралыкка 500 сомго чейин бере турган кылып көтөрдүк. Бул тамак ашына. Андан сырткары биз акыркы 3 жылда Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мындай талкаланып калган спорт объектилери оңдолду. Талкаланып калган, каралбай калган көп жерлери тазаланып чыкты да. Мына кыз келиндердин спорт комплекси салынды, ал башка өлкөлөрдө барбы жокпу азыр белгисиз. Биздин Кыргызстанда бул сыймык. Шеребек Карпевич, толук кандуу сизге кошулам. Жакын арада эле Мээрим Жуманазарова менен маек курганбыз. Жакын арада чыгат бул маек. Анан ошол маекте абдан туура нерсени айтты да. Мисалы үчүн бир четинен ушул олимпиаданы уткан, медалдарды багындырган спортсмендерге абдан чоң көңүл бурулуп, чын эле мындай көп маянасын көп кылып, призовойлорун көп кылып атат. Бирок ага жетпеген спортсмендер ушул каржысы жок, тренери жок, залы жок, кыйналып атышат да. Жалаң жеткенде эле мамлекет көңүл буруп атат. Базабыз, фундаментибиз бул жанагы келе жаткан мунубуз да, туурабы? Ошон үчүн толук кандуу кошулам. Анан мына мисалы үчүн 90-жылдары, 2000-жылдары акыркы заманга чейин Кыргызстандын чоң бийиктигин багындырган спортсмендер бул баатырлар болчу. Анткени система жок, тренер жок, каржысы жок, бирок духу күчтүү. Мисалы үчүн Уран Калилов эсиңизде болсо, Канат Бегалиев, ошол эле Дмитрий Биева, Алмазбек Райымкулов дегендер, булар каршы системага каршы чыгып туруп, ошондон бир баатыр болду да. Ушул биринчи суроом, эмне үчүн ушул кыргыз спортсмендер өзү негизи мушкерлери баатыр болот? Өзү негизи эле кыргыз элинин, кыргыз улутунун, кыргыз элинин канында жоокерлик мүнөз болот экен. Ошол себептен биздин деле азыр олимпиаданын спорт түрлөрүндө күрөш, бокс, дзюдо, оор атлетика сыяктуу приоритеттүү түрлөрүн тандап алып туруп ошого көңүл буруп атпайбы мамлекетчи? Бул жекеме-жеке беттешүүдө кыргыз элинден
тарыхта батырлар чыгып келген жана чыга берет экен да. Ал эми баягы командалык оюндарда бул башка Европа өлкөлөрүндө бул өнүккөн спорттун түрү болот экен. Ал эми азыркында сиз айткандай мисалы 10 жыл, 20 жыл өмүрүн спортко берип туруп Олимпиадага барганда медаль утуп келгенде биз баалайбыз. Бирок ага жетпей калгандар эмне болот? Же болбосо андан да алдында жүргөн мектеп окуучулары Акжол 2, Акжол 3, келечектеги Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жубаназарова, Айпери сыяктуу кыздарыбызга көңүл бура башташыбыз керек. Себеби алардын спорттук карьерасы бүткөндөн кийин биз артыбызда жок калбай, аларды дагы көтөрө кетишибиз керек. Биздин дене тарбия спорттун саясаты сөзсүз түрдө бул жакты дагы унутпай тургандай алып кетиш керек. Бүгүн дүйнө Кыргызга кандай таң калып атат? Кыргыздын күрөшүнө. Грек-рим, эркин күрөш, жана бокс кичинекей мамлекет, 7 миллион. Бирок 70 миллион, 100 миллион, 200 миллион элдин арасында аларды көтөрүп чаап, аларды багындырып колубуз көтөрүлүп атат. Эмнеге бул каржыбыз аз болсун, шартыбыз жок болсун, бирок алардын духу көп болуп атпайбы? Духу бийик болуп атат. Алардын таланттары болуп жатат Кудайдан берилгенчи. Бирок эми азыр бүгүнкү күндө эгемендүүлүк болгондон бери Олимпиаданы багындырган алтын медаль бизге келелек. Кандыбек Осмоналиев Союздун курамында турганда алып келген. Андан бери эмне үчүн келбей атат десе, бүгүнкү бүт тренерлердин, коомдук ишмерлердин, спорт чеберлердин, эмгек сиңирген машыктыруучулардын бир эле баягы көтөргөн, ойлонгон маселеси ушул болуш керек. Кантип биз 2 жылдан кийин Америкадан алтын медаль алып келебиз. Америкага 2 алганда биз ойлонсок кеч калабыз. Көп өлкөлөр бир Олимпиада бүткөндөн кийин эртеси күнү кийинки Олимпиаданын маселесин башташат. Мисалы үчүн Кытай. Мисалы, кийинки 4 жылдыкты түзүп баштайт. Биз 2 жыл калдык. Кандай, ким чыгат, кайсы система, кайсы программа менен, кандай кылып туруп мамлекеттен колдоолор керек. Мисалы, мамлекет акчаны берип салып атат. Бирок суу келди. Биз аны кайсы көчөттөргө бурушубуз керек? Жөн эле бир талак агызып бербешибиз керек. Мисалы, Жоломан боюнча айтайын дедим эле. Күрөшчү, батырыбыз. Дүйнөлүк чемпионатта япондук балбанды уткан. Бир нече жолу эле утуп жүрөт. Эмне үчүн Олимпиада утулуп калды финалда? Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, Япония бул спортко дүйнөлүк деңгээлде научный подход кылып атат. Япония, Корея, Россия, Кытай. Бүт эле дүйнөдө бүгүнкү күндө спорт ушундай өнүгүп жаткандыгы үчүн алар илим изилдөө институттарын ачып алган да. Жоломандын кайсы жерлеринде кемчиликтер бар? Алар 1 жыл иштеди, японду бекитти, жабынып алып иштеп, ошолордун үстүнөн илимий жыйынтыктарды чыгарды дагы Японияга барганда утуп койду. Анализ кылган. Анализ кылышты. Бизде деле бар. Мисалы, мына күрөш федерациясында Мелис Турганбаев баштаган мындай топ ушул нерсени киргизген. Аларда деле бар, тренерский совет деп коет. Алардын сунушу бул, бирок буну биз мамлекеттик деңгээлде кылсак, башка спортторго да таасирин берет да. Ошол эле бокска, дзюдого. Анан биз азыр Олимпиадага 1 жыл, 1 ай, 6 айлык эмес, биз балдардын күнүмдүк программасын берип коюшубуз керек кол. Бүгүн 2 жылдан кийин Олимпиадада чемпион болом деген балбан же боксчу же дзюдочу бүгүн телефонун өчүрүп, бүгүн кирип кетиш керек жабыныпчы. Бүгүн ал көп сырттагы нерселер менен алек болбой, өзүнүн иши менен гана алек болуш керек. Аларга көп нерселер тыюу салыныш керек да. Мен тренер катары айтам, жана жетекчи болуп жүргөн адам катары. Ушул нерселерди бүгүн көпчүлүк түрлөрү жасап жатат, көпчүлүгү жасабай жатат. Кыргызстан Олимпиададан алтын алып келбей жаткан бирден бир себеби спорт медицинасы бизде аксап жатат. Дүйнөдө спорт медицинасы ушундай өнүктү, көп спорттун ийгиликтери 70% спорттук медицинага байланыштуу болуп атат. Фармакологияга байланыштуу болуп атат. Ага энергия бере турган, аны чарчатпай турган, ага күч кошумча бере турган, психологиялык бир жардам бере турган дарыларды ичип атышат. Жаракаттан бат восстановление болгон. Восстановление боло турган. Мисалы, бүгүн бир балбан өтө оор атаандаш менен күрөштү, кийинки чыгууга ал восстановление болуп калабы? Ар бир спортчунун
физикалык түзүлүшү ар башка. Бирөө бир түн уктаганда восстановление болот, бирөөгө башка кошумча дарылар керек болот. Өзгөчөлөнүп турат. Фармакологияга өзгөчө сумма бөлүшүбүз керек жана өзгөчө адистер менен иштешибиз керек да. Негизи бизде барбы ушу фармакология деген? Сиз аябай туура суроо бердиңиз. Мына Союз учурунда келген биздин Бактыгүл Насыровна деген спорттук врачыбыз бар эле. Бүгүнкү күндө ал чет өлкөгө контракт түзүп кетти, башка өлкөлөр менен иштеп. Буга чейинки олимпиадаларда катышып жүрдү. Эми башка врачтарыбыз деле бар, бирок бизде баягы врач өзгөчө, бирок жогорку даражадагы врач бул өзгөчө көңүл бурат. Анан эми азыр коңуш өлкөлөрдөн консультация алуу жолуна өтүп иштеп жатат дейт. Бул консультацияны берүү башка, бирок өзүбүздүн улуттун врачтары чыгып туруп ал баланын жанында жүрүп иштөөсү, ошо спортчунун жанында жүрүп иштөөсү ал башка маселе. Ошон үчүн биз эгер Кыргызстан Америкада алтын медаль утуп келебиз деген болсок, бүгүнкү күн, бүгүнкү минуттан баштап спорт медицинасына көңүл бурушубуз керек. Специалисттер, башкача айтканда машыктыруучулар. Мен маалымат алдым, кээ бирки федерацияларда старший тренер деп коебуз, алар ошол 90 миң, 100 миң тегерегинде айлык алат экен, маселе жок. Бирок алар жылдар бою үйүнү көрбөйт. Бүгүн ал өлкөдө сбордо, бул өлкөдө сбордо, бул жакта мелдеште үйүнү көрбөйт. Төрөлгөн баланс болсо кээге чейин 1-2 жашка чыгып калган. Бирок ошол айына ошол берилген сумма ошентип жүргөнгө татыктуубу? Чоң суроо. Кээ бирки өлкөлөрдө ошол олимпиадага даярданган балдардын стипендияларын шотуна эле которуп турат экен. $5,000 айына ал элестетет, мына шотуна түшөт, бирок ал өмүрүн кесипкөй спортко, ошол кесиптей карап, улуттун эртеңки намысы үчүн өмүрүн, жанын, канын берип коюп иштейт экен да. Машыктыруучусу дагы, жаңышык менен и спортчусу дагы. Келип аткан олимпиадага, же мына быйылкы Азия оюндарына түзүп берген программалар. Кечээ башка спорт госагенттиктин жетекчиси, бүгүн башка. Биз тез-тез алмаштырганга убакыт жок азыр. Бир жетекчи коюлгандан кийин Туруктуулук болуш керек. Туруктуулук жана ошонун программасы менен команда иштегендей болуш керек да. Ошол госагенттиктин ичиндеги бюрократизм бул улутка болгон чыккынчылык болот. Юрист бирөөнү сүйлөп, методист бирөөнү сүйлөп, спорт жетекчилеринин башын айландырбаш керек. Ушул келе жаткан олимпиадада кайсы спорт түрлөрүнөн бизде эң чоң шанстарыбыз бар, оюңузча? Анан ушул медалга ээ болсок, ким медалга татыктуу деп ойлойсуз? Америкада өтүүчү олимпиада оюндарында биринчиден күрөштө биздин мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз чоң. Өзүңүз билесиз, азыр биз приоритеттүү деп бир нече спорту тандап алганбыз. Күрөш, бокс, дзюдо, эркин күрөш, оор атлетика, сууга сүзүү, чуркоо. Ошолордун ичинен азыр жалпы эл күтүп аткан бул ушул күрөш. Күрөштөн балбандарыбыз алтын медаль утат деген ишеним бар. Анын ичинде Акжол Махмудов, Жоломан, эркин күрөштөн бир нече балдар чыгып атат. Ал эми кыздарыбыздан кайрылы Мерим Айпери сыяктуу. Анан экинчиден мына азыр бокста да көрүп атасыз, олимпиадада күмүш медалга жетип калды. Бокстан азыр бүгүн жакшы жаңылык бар. 3 бала рейтинговый деңгээлде списокко кириптир. Демек ошол 3 лицензия Кудай буйруса бар деген сөз. Күрөш, бокс, анан дзюдодон үмүтүбүз чоң. Мисалы Шеров, Масабиров, булар жана башка балдар жүрөт, үмүтүбүз чоң. Оор атлетикадан бизден чыгып келген чыгат деген үмүт бар. Чуркоодон, сууга сүзүүдөн да жакшы кетип атат. Күрөш менен бокстан алтын болот деген үмүтүм чоң. Анан күзүндө дагы чоң дагы бир мелдеш болот. Бул Азиянын оюндары. Бул деген олимпиадага эң негизги даярданыш да. Ошол жактан лицензия алат, ошол жактан өзүнүн соперниктерин көрөт, ошол жактан жанагындай дем көрөт, кандай болот экен ошо. Ошого биздин шанстарыбыз кандай болот? Япониядагы Азия оюндарына бир нече медалдар болот деген үмүтүм бар. Себеби көпчүлүк спорттун түрлөрү бизде системага түшүп калган. Система кете берет, алар иштей берет. Бирок мурунку Азия оюндарын олимпиадага караганда менин баамымда бул Азия оюндарына
мындай жогорку деңгээлдегидей бир даярдык болуп атканын байкабай жатам. Эмнеге? Мурунку Олимпиада Азия оюндарына даярдангандарында сборлорун, мелдештерди, башкаларды көрүп турчумун. Азыркы Азия оюндарында күрөш гана кызуу даярдыктарды көрүп атат. Башка спорттун түрлөрүндөн мен жалытарлык бир даярдыктарды байкаган жокмун. Не себептен дейсиз? Жалпы бир стратегия жокпу, же Бул жетекчилик? акыркы эле жылы госагенттиктин жетекчиси 3 жолу алмашып кетти да. Туруктуулук жок. Туруктуулук жок болуп, Стратегия жок. алмашкандан кийин команда кимди угуп, кайсыл жолго басышты билбей туруп калат да. Бул жерде кетип аткан темп токтоп калат. Эмне себептен алмашылды булар? Эми бул ошол госагенттиктин жетекчилиги спорт боюнча кайсы бир адамдын командасы экен, ал бунук экен дегенге болбойт да. Бул Саясатка байланбаш керек. байланбаш керек. Бул госагент жетекчи келдиби, ал улутка, элге, мамлекетке кызмат кыла турган бир адамга эмес, командага эмес, бул жалпы улут үчүн кызмат кыла турган адам болуш керек. Аны койду, ал иштеп кете бере турган деңгээлге жетти. Адис болуш керек. Адис. Президент алмашабы, премьер-министр алмашабы, ал өзүнүн багытынан жанагындай ондогон жылдаган 20 жыл, 30 жылга туруктуу болгон бир жетекчи болуш керек. Себеби дегенде биздин Кыргызстандын туусу эки учурда көтөрүлөт. Кыргызстандын президенти чет өлкөгө барганда көтөрүлөт туус. Анан биздин Кыргызстандын балбандары, спортчулары чемпион болгондо биздин туубуз көтөрүлөт. Ошо туу деген бул биздин жүзүбүз, биздин символубуз. Тууну көтөрүп аткан тармакка саясатты аралаштырып, анын адам экен, бунун адам экен деп алмаштыра бергенде туубуздун көтөрүлүшүнө таасирин тийгизип коет. Мисалы сиз билесиз, Александр Воинов деген бизде заслуженный тренер бар. Ал убагында ошол спорт агенттик жетектеген. Ал ошонун убагында мына Канат Бегалиевтер чыкпады. Ал кандай бир энергия менен алып чыкты да. Ошондой эле жетекчилер учурларында кандай баягы результаттар болду да. Ушундай жетекчилер болсо экен деген маселе. Жана туруктуу болсо экен. Бирок ар бир спортсмен бир жакшы менеджер боло албайт экен да. Туура. Негизи өзү баягы мамлекет жакшы менеджери дегендей да. Негизи өзү ошол госагенттиктин ишмердүүлүгүнө кошумча патриот меценаттар, кошумча спонсорлор, кошумча баягы спорт сүйүүчүлөрү, коомдук ишмерлер жана спорттун адистери колдоп туруш керек. Жалпы эле эл колдоп туруш керек. Дагы бир жалпы суроо жаралып атат. Мына бул жактан биздин маек чыгат дегенде бир анонс кылдым элем. Анан бир мындай абдан кызыктуу суроо келди. Спорт тармагы деген абдан мындай акчаны көп талап кылган тармак. Анан миллион керек болсо миллиард доллар салыш керек. Бирок бул бизнес эмес. Мисалы үчүн миллиард бизнеске салсаң 2 миллиард болуп кайталат да сага. Спортко салсаң анын мындай акчалай келбейт. Бирок ошонун мааниси кандай, таасири кандай деген суроо бериптир. Ошо кандай жооп берет? Эми мен мына бир жыл алдын Таиландда дүйнөлүк профессионалдык беттешүүгө чыгарда пояс үчүн. Мага бир өлкөнүн адистери келип, биздин өлкөнүн туусун көтөрүп чыксаң, утканыңда $600,000 берип вилла беребиз деп. Is Adazov going to attack him again? I mean, low kicks. As soon as you have your opponent hurt like that, and the leg starts to buckle. Shailubek Atasov from Kyrgyzstan, cruiserweight champion. Victory, how did you do it? Big thanks. I am from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, beautiful country. Бүгүнкү күндө спортчунун өсүш үчүн миллиондогон акча, миллиондогон доллар кеткени менен ал кайтпады деген бул мындай түшүнүк, бизнесмендин түшүнүгү болбош керек. Миллиарддаган доллардан бийик кайтарын 200,000 мамлекеттин арасында жер планетасынын өлкөлөрү келген жерде Кытайды, Японияны, Американы кайсыл жерден келген балбанды болсун көтөрүп чаап, миллиарддаган элдин алдында биздин туубуз көтөрүлүп, гимн ойнолуп, көзүнөн жаш агып турган учурдагы эмоция, ошол учурдагы минут, секундтар миллиарддаган кеткен акчадан бийик турат. Биздин өлкөнүн гимни үчүн бардык мамлекеттердин эли туруп турганы ошонун урматына. Ушул өзү эң чоң байлык эмеспи? Биздин өлкөнү даңазалап жатпайбы? Анан канча көп олимпиаданын
утуучулары, чемпиондору чыкса бизден, Олимпиадан чемпиондор чыкса, биздин өлкөгө ошончо инвестиция келет, инвесторлор келет. Биздин ушундай Кыргызстан деген мамлекет бар экен деп чоң державалар биздин өлкөнүн өсүшүнө мындай кызыктар болушат. Жана гранттар келип баштайт. Biz $1 milyon getirgen bala $100 milyon grant tartat bizgeç. Misалы ошол олимпийстер чыгат экен деп, дүйнөлүк олимпиадалык комитет бизге канчалаган спорт инвентарлары жөнөтөт, канчалаган гранттарды жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Азыр спорт бул чоң конкуренция болуп кетти. Бай-бай өлкөлөр өзүбүздүн чемпион, олимпиада чемпион, дүйнөлүк чемпион чыгарам деп, жалаң эле бир машыктыруучу эмес, өзүнчө бир чоң командалар түзүп атат. Жанагындай фармакология, массажист, психолог керек болсо, жана сиз айтып кеткендей илимий институттарды кошуп туруп, ошого бүт инвестиция салып атат, анткени чоң конкуренция болуп атат да. Ошого карабастан Кыргыздын биз өзүбүздүн духубуз менен, баатырыбыз менен, ошолор менен тең конкуренция кылып атабыз да. Бирок ар бир жеңиштин тамыры, өзөгү бул деген райондордо болот. Керек болсо айылдарда болот. Мына Мээрим Жуманазарованын тарыхын карасак, bunun tarıхы Таластын bir кичекей айылынан атасы өзүнүн акчасына, өзүнүн каражатына, өзүнүн эмесине bir зал ачып коюп, аяктан азыр 2 олимпиадалык чемпион чыкты. Айпери Медет кызы Мээрим Жуманазарова. Ошо Рахмадил агабызга чоң рахмат. Анан бул эми кандайдыр bir жеке bir учурда частный случай болуп калат. Эми негизи мамлекет райондорго, айылдарга ошундай көңүл буруп, ошак инвестиция кылып, ошактан өстүрсө мүмкүн Кыргызстандан ондон керек болсо жүздөгөн чемпиондор чыгар. Спорт саясатындагы негизги багыт айылдарга, райондорго көңүл буруш керек. Жана азыркы эми буруп, эми башталып атат да. Себеби дегенде ошол сиз сөзүңүздүн башындагы миллиондогон, 100 миллиондогон эли бар мамлекеттер менен 7 миллион эл конкуренцияга туруштук берип атат. Бул деген сөз кылыч менен танкага каршы чыгып, бирок жеңип атат деген сөз. Туура. Бул мындай салыштырмалуу айтканда, бул эми биринчиден Кудайдан берилген таланты, анын эмгекчилдиги, анын эрктүүлүгү, анан тренерлердин мындай тынымсыз иштегендигинин натыйжасы. Ошол эле учурда элибиздин пейлинин, ниетинин баягы колдоп турганын белгиси. Эмне үчүн 7 областта 7 олимпиадалык спорт интернатыбыз жок? Мейли 7-өнө кыла албайлы, бирок бүгүн Бишкектегидей спорт интернатты Ошко, Ысык-Көлгө салышыбыз керек. Мына мен азыр маалымат алдым, Ысык-Көлгө түшүп жаттыр, башталыптыр. Ошто болсо 100 азыр бир 50 орунду шаардык мэриянын спорт интернаты бар. Ошол учурда жетекчилер сунуштап куруп кеткен. Азыр 150 орунду гана курулуп атыптыр. Бул 7 районго өтө аздык кылат. Жок дегенде 600 орунду болсо бул жакшы болмок. Баткенден, Жалал-Абадтан жалпы келмек да Ошко. Өзгөн, Каракулжа, Алай, Чоң Алай бүт райондордон келмек. Эми бул келечектеги баягы стратегиялык маанеге ээ суроолор, ошондой пландар дүйнөлүк спортто 70% медициналык спорт медицина жана фармакология дегенде эле допингдин деңгээлине чыгарганды колдонуп атышпайбы? Сиз айткандай командалык психологдор менен, массажисттер менен. Бирок ошолор колдонгон допингден биздин айылдын таза абасы, айылдын таза тамактары, айылдын күчү, ошол жактан келе жаткан баланы 7-8 класстан кармап, ошол талантты кое бербей, анан олимпиадага алып барыш керек. Азыр Кытайда 3-класстан баштап будан штангист чыгат, будан военный чыгат, будан сууга сүзгүч чыгат деп 3-класстан бөлүп кетишет. Биз 11-ге чейин айылда кой кайтартып жүргүзүп албашыбыз керек. Эгер айылдан бир Акжол Махмудов же Мээрим Жуманазарова окшогон кыздар же уулдар өсүп келе жатса, аларды биз азыртан колдоп турушубуз керек. Союз учурунда спорт комитеттер болчу. Ар бир райондордо спорт комитеттин 10 штаттары болчу. Бүгүн бардык спорт комитеттер жоюлуп, райондордо бир инструкторлорду калтырып коюптур. Айлыгы канча билесизби? 10 000 сом экен. Ал канча 10 000 сом менен иштейт? Туура айтасыз. Мисалы үчүн саламат сактоо тармагына 65 миллиард сом кетет деп айттыңыз. Анын көбүнчөсү жанагындай
баңгизатка каршы реабилитационный центрларга, дарыларга, врачтарга кетет. А мисалы үчүн спорт менен алек болсоң, ал баңгизаттын дагы суроосу дагы жок болот. Туура айтасыз. Чыгымы да жок болот. Анан негизи биздин дене тарбия, спорт жана ден соолугубуз, биздин жаштардын ден соолугу да чыңалат. Анткени баңгизат, синтетикалык баңгизат деген баля пайда болуптур. Азыр абдан чоң кооптуу суроо болуп атат. Керек болсо мамлекеттик деңгээлдеги коопсуздуктун суроосу болуп атат да. Туура. Ошонун эң жакшы дарысы бул спорт. Анткени аякта убактың болбойт, анан чөйрөң башкача, анан баңгизатты ойлоо жаланың соревнование болуш керек, таква Тарбия башкача. А баңгизаттын өзү каякта? Кылганга эчтеке жок, көчөдө жүрөсүң, телефонду карайсың, тиги бу, ошонун артынан албетте ошо баңгизат болсо, бекерчиликтен, Бекерчиликтен. Баңгизат болсо жаш мунубузду такыр түп тамырынан жок кылганга азыр кооптуу ошондой суроо. Маселе ошодо болуп атпайбы? Бүгүн биздин жолдорубуз асфальт болсун, бийик үйлөр курулсун, бийик үйлөрдүн ичинде бир баңгизатты колдонгон балдардын жашаганы менен ошол жолдордо баңгизат колдонгон балдардын жүргөн кандай пайдасы бар? Туура. Ошон үчүн биз ошол эле социалдык абалыбызды өнүктүрүү менен кошо идеологиялык абалыбызды алып кетели деген маселе болот. Бүгүн мына Токтогул деген райондо бир айыл өкмөтүндө жүздөгөн балдар машыгат да. Аны бир мындай эле спонсорлук жол менен спорт залды куруп койгон. Ошол баланска алынбай келип калган залдар да бар да. Жаматтын күчү менен болуп Жаматтын күчү менен курулган. Анан баягы залды жууп туруучусу деле жок, кароолчусу деле жок деген. Бирок ал жерден канча балдар баңгизаттан арылып, телефондун жаман нерселеринен арылып, жаман топторго кирбей, криминалдан арылып, кылмыш дүйнөсүнөн арылып, ошол өзүнүн талантын күчөтүп, ден соолугун чыңдап, ошол эле учурда ал эртең илим менен кошо өзүнүн баягы энергия алуу, ден соолуктуу, таланттуу күчү менен мамлекетке канча чоң пайда берет. Мына ошого окшогон залдарды бүт Кыргызстан боюнча колдошубуз керек. Сизге дагы бир маалымат катары айтып кетейин. Мисалы үчүн Мээрим Жуманазарова өзүнүн фондун түзүптүр. Азыр ушу атасы Рахмадил атабыз ошону жетектеп атыптыр. Анан номер 1 лицейде 40 кызды алып келип туруп каржылап атыптыр ошол фонд. Бул фондко менимче Альянс Алтын деген жеке компания каржысын берип жардам берип атыптыр. Анан Мээрим айтып атат, ошол 40 кыздын арасына барсам, көздөрү күйгөн, менден 10 эсе мотивациясы көп алган кыздар жүрөт. Эгерде мамлекет көңүл буруп, демөөрчүлөр көңүл буйруса, ушулардан 40тан өлдү дегенде 10 чемпион чыгыш керек деген ойдо. Ошон үчүн көрдүңүзбү, мындай жеке демилгелерди ушул мамлекеттик деңгээлде көтөрсөк, мен ойлойм бул абдан жакшы нерсе болот. Урматтуу ошол чемпионубуз, сиз баягы суроо бербедиңизби? Биз миллиондорду кетирсек кайра кайтпайт. Мына кайтып атпайбы? Биз Мээрим Жуманазаровага мамлекет убагында кандай жардам берсе, андан эселеп кайра мамлекеттин, улуттун ден соолугу үчүн, мамлекеттин даңкын көтөрүү үчүн ушинтип кайра кайтарымы болуп жатпайбы? 40 Мээрим келе жатпайбы артынан келе жатпайбы? Ошол жерде мен бир агамдын да кызы машыгат, аябай чындыгында чоң мотивация, чоң дем менен машыктырышат экен. Сен элестеткин, бүгүн жаман илдеттен айрылып, өмүрүңдү спортко, билимге берсең, эртең чемпион болуп келе жатканда, аэропорттон түшкөндө сени тосуп алгандагы сезим бул бардыгынан бийик турат деген окуяларды айтып шыктандырышат экен, мен аны уктум. Эми деги эле өзү ар бир спортчунун негизги бакты бул ошол дүйнө Олимпиада оюндарында биринчи пьедесталга чыгып, ал өзүнүн туусу биринчи орунда көтөрүп тургандагы сезим бул эң чоң бакыт да. Жана аны аэропорттон тосуп алып эли көтөргөндө сезим. Мурда советтер убагында школдо физкультурага ошо секциялар кирген болчу. Азыр мисалы үчүн айылдарда же секциялар жок, эгерде бар болсо ага акчабыз жок болуп атат. Мурдакыдай Советтер Союзундай кылып туруп школго ошо секцияларды киргизип коюшса мүмкүнбү деген суроо келип атат. Абдан сонун болот. Ошол мектептерде биз деле ошол секциялардан чоңойгон балдарыбызды. Ошо качан гана мектепти бүтүп, студент болуп келгенде баштаса, ал абдан кечигет. Ар бир райондо мектептин сабактардын арасына күрөш секциясын, ошол учурда карате до деп коет эле, аны дзюдо, кайсыл адис жетиштүү болсо ошолорду киргизсе, мектептин базасында аябай жакшы пайда болот.
окуучуларга. Акысыз. Мына 5 балам бар, 5-өөнө 3000 сомдон төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок. Бирок таланттуу балдар да. Таланттуу балдар. Эми караңыз, биз ушуну сунуштап атабыз. Бүгүнкү күндө КГИФК деп коет, Кыргызстанда ошол дене тарбия спорт академиясы болуп калды. Ошодон бүткөн бүтүрүүчүлөр эмне кылып жатат азыр? Эмне кылып жатат? Өкмөттүн ушундай саясаты болуш керек. Силер бүттүңөр КГИФКдан, сен дзюдосуң, сен футболчусуң, сен сүзүүчүнү үйрөтөсүң, суда сүзүүнү. Ар бир райондорго жөнөтүш керек. 1 жыл иштеп келесиң деп. Милдеттүү түрдө. Милдеттүү түрдө. Бүтүрүүчүлөрдү. Мамлекет сизге жардам берди, вклад кылды, эми силер келе жаткан Эми аны районго барганда райондун акимдери ошол бирден келген адистерди карап койсо, анын квартирасын, айлыгын карап койсо район акимдери, же мамлекетибизден эле атайын каржы бөлүп койсо, ошол бир адис ошол Чоңалайдан, Нарындын тоолорунан 1 жылдын ичинде канчалаган таланттардын чыгышына себепчи болуп калат. Дагы бир абдан көйгөйлүү суроо берип жатат бул жакта. Бул калыстар тобу боюнча көп жаш муунубуз шагыбызды сындырып, демибизди алып спортчулардын карьерасына бөгөт коюп атат деп. Ошол калыстардын көйгөйү барбы негизи? Калыстардын ар бир спорттун түрүндө өзүнүн калыстар тобу бар. Мен эми өзүмдүн баягы машыккан спорт түрү боюнча айтсам, бокс федерациясында азыр акыркы 2 жылда калыстар тобунун ишмердүүлүгү жолго коюлуп калды да. Булар атайын калыстар тобунун баягы советин түзүп, чынык адистерди жетекчилигине коюп, ошол мелдеш болуп жаткан учурларда Кыргызстанда кайсыл областта болсо дагы ошол калыстар тобунун баягы өкүлчүлүгү барып көзөмөлдөп турат. Отурган капталдагылардын да үстүнөн, башка калыстардын да үстүнөн атайын. Казакстанда да ошондой. Адистер, олимпийский чемпиондор ошондой кураторлук кылып калыстар тобун карап турушат. Ал эми жалпы мындай коомчулукка айтып коеюн, спортчу катары, чемпион катары, спорт жебери катары айтайын, кайсыл спорттун түрүнөн, бокс, дзюдо, күрөш, кайсыл спорттун түрүнөн урматтуу калыстар ошол азыр сиз айткандай паракорлук кылып өсүп аткан талантты сындыра турган болсо, бул улуттун чыккынчылыгы болуп калат. Себеби дегенде ошол калыстар тобу сындырган бала эртең өтө жаман жолго кирип кетиши мүмкүн. НОК жөнүндө айтып кетпедиңизби? Биздин Национальный олимпийский комитет боюнча алар дагы кандайдыр бир эл аралык деңгээлде өзүнүн жумушун жасаш керек деген ой болуп атат. Анткени калыстар тобу эл аралык деңгээлде да бар экен. Анан мындай бөгөт коюп, кандайдыр бир өзүнүн олимпийский чемпион булар болбош керек, булар кылыш керек деген өзүнүн бир мафиясы бар экен. Ошол жака НОК көзөмөлдөп, өзү барып карап туруп, аябай катуу иштеш керек деген ойлор чыгып атат. Чынбы ошол? НОКтун ишмердүүлүгү эл аралык уюмдар менен болот. Жана ошол эл аралык мелдештерге чыкканда НОКтун таасири абдан чоң. Биздин калыстар тобу кесипкөйлүк менен адистер туура баа бериш үчүн калыстар тобуна семинарларды көп өткөрүп туруш керек. Чет өлкөдөн мындай даражасы бийик калыстарды чакырып атайын 3 күндүк ошол турнир болуп атканда эми бул кээде ошол турнирдин эрежелери да өзгөрүп турат. Ооба. Ар бир олимпиаданын эрежелери өзгөрөт. Мисалы үчүн Кытай өзүндө алса, өзүнө татыктуу болуп коет экен да. Ошо эрежелери ошолор мынандай өзгөрүү болду. Мына ол дүйнөлүк чемпионатта мына кошулду, мынаны алдык деп ошолорду уттуруу өзгөртүүлөрдөн маалымат берип, алардын правилалары жөнүндө окутуп туруш керек. Калыстар канчалык көп дүйнөлүк эл аралык мелдештерге чыгып турса, ошол НОК тарабынан сунушталып, каржыланып чыгып турса, калыстар да өсөт. Анан машыктыруучулар да өсөт, алар да чыгып турса. Себеби калыстардын деңгээлиндеги көз карашта машыктыруучулар түшүнбөйт дагы эмнеге тартып койду дей берет. Бирок калыстар алар эл аралык деңгээлде карап атышат да. Өзүнүн системасы бар да. Азыр буну ал өстүрсө, эртең ал дүйнөлүк караганда сынып калат, биздин өлкөнүн намысын коргой албай калат деп баа беришет да. Ошон үчүн машыктыруучулар да өсүш керек, алар көп окуш керек, көп турнирге чыгыш керек, көп көрүш керек. Ошолго байланган дагы бир маанилүү суроо келип жатат. Мына кышкы олимпиадага дейт, биздин 3 спортчубуз барса, артынан 20-30 чиновник барды дейт. Мына жайкы олимпиададагы ошондой жагдай дейт. Мына Мунарбектин же тренери жок, же массажисти жок, же психологу жок, зато чиновниктин баары трибунада отуруп, мамлекеттин акчасына ошолор барып алды. Ошого көз карашыңыз кандай дейт? Эми өзү башка буга көз карашым аябай начар.
Себеби дегенде спортчу улуттун намысын, туусун көтөргөнү баргандан кийин спортчунун тегерегине керектүү бардык адистерди кошуп жөнөтүшүбүз керек. Өзүнүн башкы машыктуусунан кийин жеке машыктыруучусу, биринчи тренер деп коебуз. Себеби баягы сакоонун тилин энеси түшүнөт дегендей да. Ал билет кайсыл приемдору өзгөчө тиет, кайсыл сөздү айтсам өзгөчө мотивация болот депчи. Ошон үчүн негизи баягы олимпиадалык дүйнөлүк оюндарда спортчунун машыктыруучулары, жеке машыктыруучулар сөзсүз кошулуш керек. Ал эми баягы чиновниктердин кошуп барып бир өнүккөн өлкөнү көрүп берүүгө барганга ал спортту пайдаланып барганы бул туура эмес. Бул аябай кайдыгерлик. Бул кээ бир учурда кылмыш деп койсок да болот. Кыргызстаныбызда 3 эң мындай маанилүү тармак бар да. Бул суу. Суу биздин мөңгүлөр, суу деген эң негизги байлыгыбыз. Бул туризм. Эми азыр Кыргызстанда дүйнө жүзүнө таанылып атат, туризмдин потенциалы чоң. Анан спорт. Бирок тилекке каршы 3 тармакты тең министерствосу жок. Агентство болуп, ошого көңүл буруп, ошонун деңгээлин көтөрүп койсо туура болмок. Мына Казакстанда азыр даже сууну вице-премьер-министрдин деңгээлине көтөрүп, сууга абдан чоң көңүл буруп атат. Хотя суунун баары бизде, көңүлдүн баары бизде. Ошону көрүп туруп, ошону кылып атат. Мен ойлойм, ушул 3 тармакка чын эле көңүл буруп койсо сонун болмок. Анан сиз дагы ушул биздин Маектин алдында Facebook, Instagram баракчаңызга бир пост жарыялагансыз. Ушундай подкаст келатат. Суроо сунуштар болсо айтыңыз деп. Эң маанилүү бизде азыр айтылбаган кандай суроолор түштү сизге? Олимпиадалык эмес спорттун түрлөрү жөнүндө дагы бир көңүл бурсам. Не олимпийский? Өзүңүз билгендей, өлкөбүздө олимпиадалык спорттун түрү, олимпиадалык эмес, анан улуттук спорттун түрлөрү. Эми улуттук спортко биз жалпы улут киришип жүрөбүз. Ошол эңиш, күрөш, ашык, ордо атуу, улуттук оюндарды биз мамлекет колдойт дагы, эл да колдойт. Бул биз түшүнүктүү. Көчмөндөр оюну бар. Мисалы быйыл эле мына көчмөндөр оюну биздин өлкөбүздө өтөт. Бул дүйнөлүк деңгээлде улуттук оюн боюнча биз Кудайга шүгүр да. Олимпиада оюндары эми белгилүү, мына азыр айтып кеткендей 5-6 түрүн биз приоритеттүү кылып тандап, мамлекет көңүл буруп жатат. Ал эми неолимпийский вид спорта бул өзүңүз билгендей ушул жактан көп суроо бериптир. Мисалы кикбоксингди алайлы, же тайбокс, же UFC деп чыгып атышат, кулачный бой деп турабы? Шахмат ошол эле. Мына караңыз, Шевченко неолимпийский вид менен дүйнөнү дүңгүрөттү. Тайский бокс. Тайский бокс менен чыкты, азыр UFC'ге мындай дүйнөдө алдыңкыда орунда жүрөт. Эң таанымал кыргызстандыктардын бири. Мусулмангул, Самат кыргыз, же болбосо мына Ражабали, же мына азыр мына кулачный менен деле чыгып атышат, мына Эркоблан менен чыгат жакында. Биз Марсель сыяктуу олимпиадалык эмес спорттун түрлөрүндө биз өгөйлөбөшүбүз керек, колдоп коюшубуз керек. Себеби алар деле кыргыздын туусун көтөрүп атат. Мына алыс кетпейли Бишкекте Маралбек деген спорт клуб бар. Анын бир нече балдары чыгып жүрүшөт. Мисалы ветерандарынан алсак, мисалы Алтынбек Бактыбаев деген тайбокс боюнча король болгон, ал азыр айылда жүрөт. Руслан деген баласы, ал тренер болуп жүрөт. Мына Авазбек Аманбеков деген бала болгон. Сиз тааныйсыз? Мен однофамилец. Азияны утту, ошол эле жылы дүйнөнү утту. Азиатский азыр угулбай калды. Аз көрдүңүзбү? Ал Азиядагы дүйнөдө чемпиону, бирок мамлекет тарабынан биз кандай көңүл бурдук ал жигиткечи? Бирок ал азиялык дүйнөлүк чемпионатта кыргыздын туусун бир нече жолу көтөрүп койбоду. Мына Жаллабатты карайлы. Жаллабатта Алишер Акимбаев деген тренер бар. Өмүр бою Дети Азия өткөрүп жүрөт. Ал заслуженный тренер. Жакында эле Дубайдан бир баласы дүйнө чемпиону болуп келди. Бирок маселе биз мынаны түшүнүшүбүз керек да, бул Шайлообек боксер, кикбоксер болгон үчүн кикбоксингди айтып атат дебеш керек. Ошол Дети Азияга канча өлкөнүн адамдары келип, ал мамлекеттен акча албайт, бирок биздин өлкөгө келип туризм өнүгүп атат. Жана биздин балдар жаман илдеттен арылып ошол спорт менен машыгып мекенге болгон сүйүүсү күчөп атат. Туурабы? Мына эми кикбоксингден айтсаңыз, мына Александр Воинов, убагында Руслан Абазов, Жамбулат Амантаев, Мирбек Сүйүнбаев, канчалык Али Барсуков дүйнө жылдыздарын чыгарды. Аларга шыктанып канчалаган балдар спортко тартылды, туурабы?
Бирок мисалы мына Ош тараптан алсаңыз, Таймаш спорт клубу Абдымалик Айтиев жүздөгөн балдар чыгарды, алардын балдары мейли алар дүйнөнү дүңгүрөтүп келди, мамлекет колдоду, бирок мамлекеттик кызматтарда иштеп, жакшы мындай адеп менен, патриоттулук менен госоргандарда иштеп атат да. Бул деген сөз неолимпийский вид болгону менен ал улуттун ден соолугун чыңдап аткан спорттор да. Суроолордон тышкары бир сунуштар түшүп атат. Ошолордун арасынан бирөөнү тандап алдым. Ассаламу алейкум. Баткен область Сүлүктүү шаарында именно поселок Кош булакка бокс залын курууга жардам бериңиз. Ошол зал курушка жардам берсеңиз, мен мыкты жаш олимпийский окшойт чемпиондордун буйруса чыгарам дейт. Бул бир тренер жазды окшойт. Тренерге рахмат. Эми мына бокс боюнча азыр Айбанын президенти Кремлев бүгүнкү күндө ушундай залдарды салып берүү боюнча $1 миллион, $2 миллион залдарды мамлекеттерге салып жүрөт. Бизге деле салып берем деп келип кеткен, президентибиз менен жолуккан. Анан мен жеке өзүм ошол лейлекке зал салып бере албасам да, бир спонсорлорду тапканга аракет жасайлы. Эми өзүңүз билесиз, мен деле баягы өмүрүм спорт менен өтүп атат, бир чоң байлык топтоп бир меценат болуп кеткен жокмун. Менин үйүмдө деле перчатки менен эле медалдар бар. Ден соолугун чыңдайм, чемпиондорун чыгарам деген демилгеси аябай жакшы экен. Бир барып калсак, көрөлү, эгер жери болсо кана, жер болсо салып берем дегендер менен бир сиз айткандай көпүрө болуп байланыштырып койсок деген ниет болду мага дагы. Негизи ушул Баткенде, Ошто, Нарын, Талас, Чүйдө ошондой патриот тренерлер ушундай зал ачам деген демилгеси бар болсо, сиздин жеке баракчаңызга Жакшы болот, анда сиздин Instagram, Facebook баракчаңызга, Facebookка жеке баракчам окуп турасыз, жеке окуп турам. Жаса зал салам дегендер менен байланыштырып, кандай сонун болот? Спорт залдан таланттуу чемпиондорду чыгарса, аларга деле жакшы. Анан бир кошумча нерсе айтып кетейинчи. Мына туризмди айттыңыз, спорт, анан суу ресурстары боюнча айттыңыз. Суу ресурстары жана айыл чарба министри болуп уже түзүлүп калды. Ал эми туризм боюнча жок министрлик. Менде бир чоң бир идея бышып жүрөт көптөн бери. Мисалы Өзбекстан, Казакстанга Тайсон келген да. Рой Джонс, дүйнөнүн мындай легендалары келип кетишкен. Мен Кыргызстанга ушу дүйнө легендаларын алып келейин деп жүрөм да. Майк Тайсон, Холлифилд, Рой Джонс ушундай көрсөтүү келип кеткен. Эмне үчүн десеңиз, канча 7 миллиард эл болсо, алардын бардыгы бизди тааный бербейт. Биздин өлкөнү канчалык суусун, тоосун, жаратылышын, кооз жерлерин тааныш үчүн реклама керек экен. Биз ошондой эле дүйнө легендалар келгенде бүт дүйнөлүк пресса аларга келип отурат экен да. Анан ал реклама болот экен. Реклама болгон жерде туризм келет экен. Бир эле дүйнө чемпионун легенданы алып келүү менен биз артынан миллиондогон туризмди тартып алат экенбиз да. Ошол себептен жакынкы жылдарда мен Кыргызстанга ушундай дүйнөлүк жылдыздарды алып келүү пландарым бар, сүйлөшүүлөр болуп атат. Азыр спонсорлор да буйруса чыгып атат. Чоң деңгээлде туризмди өнүктүрүүгө спорт аркылуу бир салым кошойлу деген ниетим бар. Идеяңызды кичине кеңейтип койсом мүмкүнбү? Мына эл аралык тажрыйба бар, бул деген амбассадор деп коет. Биринчиден мына бизде Валентина Шевченко бар, Дмитрий Бивол бар, Жоламан Акжолдор бар. Ошолорду бир амбассадор кылып койсок, эл аралык форумдарга тияка бияка барып атканда Кыргызстан жөнүндө, туризм жөнүндө кичине айтып берсе. Экинчиден ушул жана лидерлер келет деп атпайсызбы? Бирөөсү менен Тайсон болобу, Рой Джонс болобу, Мэнни Пакьяо болобу, кимис болбосо, бирөө менен сүйлөшүп койсоңуз, Кыргызстандын туризмдин амбассадору болуп келип болот. Сонун болот. Алардын анткени эми дүйнө жүзү чакырат, дүйнө жүзү тааныйт алардын амбассадор деп, алардын бир жака отуруп эле эки сөз менен мен Кыргызстандын амбассадору деп койсом, элдин баары өзүлөрү Google'га чыгып, эмне деген Кыргызстан кой көрөлүк деп кирет да. Эгерде Тайсон айтып атса, кой, бул жөндөн жок эле айтып. Ошол амбассадордукту бир сүйлөшүп койсоңуздар, салымыңыз дагы мындай тереңирээк болот. Биз көп турнирлерде алар менен жолугуп, сүйлөшүп жүрөбүз, бирок ушул маселелерди көтөрүш керек экен. Бир жолу Екатеринбургка дүйнө чемпионатына кетип атсак, Москвада Рой Джонс чогулуп калды. Ал Новосибирскиге дүйнөлүк мелдешке кетип аттыр, анан
биздин курама командадагылар калпак кийгизип Сүрөтү бар ошондой. Ооба. Ал болсо көрдүңүзбү? Аэропорттон чечпей барып туруп, пресс-конференцияны калпак менен отуруп берип атат. Бул калпак кандай кийим, баш кийим, бул кимдики, кайсы улуттуку деп канча чоң реклама болду. Мына азыр деле биз биздин урматтуу абсолюттук дүйнө чемпиону Дмитрий Биволдун залында турабыз, Дмитрий Бивол дагы азыр дүйнөлүк деңгээлдеги инсан. Действующий чемпион. Действующий чемпион бери. Ушул Дмитрий Биволду дагы биз туризмге жана ушул Кыргызстандагы спорттун дүйнөлүк деңгээлде жарып чыккан, анын ичинде бокстун өнүгүүсүнө өтө чоң бул адамдын атын, имиджин, бул адамдын кадырын биз бүгүнкү күндө мындай пайдаланып жатабыз жана пайдаланышыбыз керек. Мына азыр Сейитбек уулу Мунарбектин дагы лицензия утууларына, сборлордо, ушундай олимпиададагы жетишкендиктерине бул адамдын салымы бар деп айтсак болот да. Жеке суроо келиптир сизге. Шайлебек Атазовго суроом бар эле. 1 жыл болуп калды окшойт. Семет Аманбековдун подкастында айтты эле, Америкага барып дагы мушташам дейт. Ошол пландар эмне болду дейт. Мен билесиз 1 жыл мурун Таиландда беттешүүгө чыкканмын. Негизги максатым 45 жаштагы кыргыз баягы улутту өзүнүн күчүн, энергиясын, өзүнүн баягы духун көрсөтө алат деген ниетте чыккам. 56 жашында Тайсон чыкса, неге 40 жашында кыргыз чыкпайт депчи, 45 жашында. Мен Кудай буйруп насип кылып уттум, поездду Кыргызстанга алып келдим, титулду мен жактадым. Анан Америкага чакырды. Америкада мен Аризона штатында беттешүүгө чыккандан кийин, ал беттештүүдөн кийин 4 айдан кийин мени Нью-Йоркко беттешүүгө сунушташкан. Ошону айтып атат окшойт. Ушул боюнча айтса керек. Мен Нью-Йоркко даярданып аткам. Америкадан келдим. 10 күндөн кийин менин артымдан куугунтук түштү. Мен ошол Америкадан келгенден бери ушул күнгө чейин 1,5 жылдан бери ушу куугунтуктун, тимтүүнүн, кысымдын артында жүрүп, акыры темир торгодагы актеринден киргизип чыгышты. Бирок чындык баягы өлкө жетекчилерине жетип дегенде элге жетип, бирок насип экен аз күндө чыктым. Ошол Нью-Йорктогу беттешүүмө дагы бардырбай койгон адамдар болду. Ошол себептен бара албай калдым. Эми бүгүнкү күндө мен өзүм эле эмес, мына айтып кеттим сөзүн башында, Дмитрий Бивол, Орзубек Назаров, Алмаз Райымкулов сыяктуу адамдарды, таланттуу мушкерлерди мына азыр дайым айтып жүрөм. Бүгүнкү күндө даяр мушкер бар, Акжол Сулайманбек уулу. Баткенде машыгып жүрөт. Дастан деген жигит бар, Токмокто машыгып атат. Бүгүнкү күндө даяр. Аларды ошол бул атуулуу суроо бергенде Америкага алып барайын деген ниетим бар. Быйылкы жылдын ичинде мен бир Америкага ушул күз айларында, жай айларында алып барып келем окуучуларды. Өзүңүз чыкпайсызбы? Мен өзүмдүкү, эми ал сунуштан кийин мен куугунтук болуп отказ кылып койдум. Бирок эми өзүмдү эмес, балдарды алып барсам деген ниетим бар. Себеби ал маалда мен ага чейин 9 ай Таиландка даярданып ошол форма менен барып чыккам. Формамды жоготпогондо 2 ай Кыргызстанда, 2 ай Америкада даярданып чыксам болот эле. Ошондо Америкага канча баланы алып барганга пландаштырып атасыз? Анан алып барганда ал жактан кандай деңгээлге жетет, эмне результат болот? Эми ал жерде биринчиден рейтинговый бойлорго түшөт балдар. Рейтинговый бойго бир 2-3 жолу чыккандан кийин контракт сунушта түшкөн болсо биз поездга уюштурсак болот. Жана ал жерге барып бир аз ошол материалдык базасын чыңдап кийинге мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары бул жылы Бишкекте WBC кур боюнча дагы бир мелдештер болот. Бул кыргыз боксунун тарыхында биринчи жолу бизге. Биринчи жолу. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул кызыктуу суроо. Бул боюнча биз мына мекендештерибизге кенен бир мындай түшүнүк берип коюшум керек да. WBC поясынын, курунун Кыргызстанда өтүүсү бул биринчиден тарых. Экинчиден бул 15-16 жаш мушкерлер арасында болот. Урматтуу Кыргызстандагы бокс менен машыктырып жаткан машыктыруучулар, силерге кайрылат элем. Быйыл WBC курунун ээси болом деген мушкерлериңиздерди даярдаңыздар. Себеби бул Казакстанда, былтыры болсо Өзбекстанда өттү. Мен мына официалдуу түрдө профессионалдык бокстун президенти катары жарыялайм.
Кыргызстанда быйыл күз айында, сентябрь айларында биз азыр Ысык-Көлдө оштоо так чечелекпиз. Кече айтып атат Бишкекте өткөрөлү деп. Биз силерге шаарына айтабыз, Кыргызстанда WBC курунун ээсин алууга түрк тилдүү өлкөлөрдүн арасында чоң чемпионат өтөт. Профессионалдар арасында. Бул чоң пояс жана $1000 чемпиондорго беришет. Бул болсо Түрксой эл аралык уюмунун жетекчиси Султан Раев келет. Бул болсо ошол жаштарды маданияттан сырткары спорт менен дагы алектенип, бардык түрк тилдүү өлкөлөрдүн ынтымагы, достугу, биримдик үчүн өткөрүп жаткан бир демилге болгон. Ошол эстафета биздин Кыргызстанга келди. Ал эми бунун негизги каржысы, уюштуруучусу, анын салмактары, кайсы салмактарда, бунун бардыгын биздин Про бокс лигасынын жетекчилери чечип, положенияны биз башка өлкөлөргө биз жөнөтөбүз. Азыр Казакстан кайра-кайра сурап атат, биздин жакынкы күндө бул федерацияларга биз положенияны жөнөтөбүз. Демек тренерлер катышам десе сизге кайрылыш керек. Тренерлер сөзсүз түрдө мага же болбосо ошол 15-16 жаштар арасындагы старший тренерге, азыр Медер Мамакеев же Айбек мырзага кайрылса, ошол мыкты балдарын. Анан дагы бир өзгөчөлөнө турган нерсе, бул пояс Кыргызстанда биринчи өткөрүлүп жатат. Түрксой уюму башка федерациялардан сырткары WBC уюмунун генералдык секретары жана жетекчилиги келип катышат. Ошол WBC уюмунун эрежеси менен өтөт. Раундтар, анын баягы турнирдин өтүү эрежеси ошолордун правиласы менен өтөт да. Андан сырткары бул жерде Кыргызстан эки состав койгонго биздин укугубуз бар. Башкалар ар бир весте, мисалы 51 килограммда биз ар бир весте 2ден бала кое алабыз да. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Курутуп калганга, материал жетишкенге ошону титул алып, өзүнү мындай даңазалап алганга чоң мүмкүнчүлүк болуп жатат. Көрүүчүлөргө түшүндүрүп кетейин. WBC деген бул дүйнө жүзүндөгү бокста 3 эң негизги кур бар. WBC, WBA, анан IBF. Ошол үчөөнүн арасы ичинде эң престижный, эң маанилүү, эң авторитеттүү кур бул деген WBC. Майк Тайсон, Рой Джонс, мына биздин Дмитрий Бивол баары ошол WBC курдун ээлери. Ошон үчүн Бишкекке, жалпы Кыргызстанга бул деген чоң тарыхый окуя деп саналат. Биздин жаш боксерлорго ушул чоң, бийик эл аралык аренага эң биринчи кадам деп санасак болот. Дагы бир жеке суроо болуп атат. Бул жакта азыр ишиңиз кандай болуп атат? Анан жакында эле Facebook баракчаңызга жазып кеттиңиз. Куугунтуктун башында мурдакы спикер Нурланбек Шакиев, анан мурдакы ген прокурор жана депутат Курманкул Зулушев турат деп. Ошол чынбы? Анан чын болсо, эмне себептен сизге куугунтук кылган? Эми бул нерсе өттү кетти, бирок менин депутаттык ишмердүүлүгүмдө мандатымдын мыйзамсыз алынышынын негизги себепкери Нурлан Шакиев жана Зулушев. Себеби булар мыйзамсыз мени куугунтукка алышты жана улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен кыйнап жүрүштү. Бул чындык, бул тарых. Муну эми баягы саясий аренада айта турган маселе, аны учур келет айтабыз. Бирок мен алардын мага болгон кыянаттыгын кечирип койгонмун. Бирок чындык үчүн бергенине жараша жооп берсем, бул Шакиев мырза мен эле эмес, жалпы эле парламенттин ичиндеги ошо аны укпаган адам коркпогон, керек болсо анын убагында ошо фирмасында ошол телевидение ачып берип багып жүргөн адамды дагы биринчи кылмыш ишин козготуп куугунтукка алган ошол Шакиев болот. Эми бул адамдар баягы мыйзам алдында өздөрү жооп берет, анан тарых алдында, Кудайдын алдында дегендей. Бирок бизди куугунтуктасы мандатыбызды алып койсун, биз эмне болдук? Биз дүйнөдөн өтүп кеткен жокпуз, элибизге кызмат кылып атабыз, кыла беребиз. Мандат болсо бул келип кетүүчү нерсе, негизги абийир, намыс, чындык, элдин алдында жүзүдүн жарыктыгы бул негизги маселе. Ал эми булар илген ярлыктардын, булар кылган ниеттердин бардыгы жалганы чыкты. Негизги башаламандыкты мен эмес,
тескерисинде Шакиев уюштура турган болуп чыкты да. Мен чындап эле сиз депутат болгондо сиздин сүйлөп атканыңызды көргөм. Көбүнчө спорт маселесин көтөргөнсүз, көбүнчө паракурчулук көтөргөнсүз. Бирок кандайдыр бир мындай чоң саясатка аралашпай, интригаларга аралашпай эле жүргөнсүз. Эмне себептен анан Шакиев артыңыздан түшүп алды? Мейли, мандатыңыздан ажыратты. Хорошо, а эми бул спикердин колунан келген. Прокурорду мен түшүнүп атам. Ген прокуратурада кыянаттык кылган, паракурчулукка малынган себептерди айткандан кийин Зулушев сизге өч болду окшойт деп ойлойм да мен, жеке оюм. Бирок мына мандаттан ажыраттыңыз, анан чоң спортко кеттиңиз, Таиландда чыктыңыз, Америкада чыктыңыз, кайра келдиңиз, кайра эле артыңыздан түшүп алды. Атамбаевтерге жармаштырып, жанагы Кадыр Атамбаевдин ошо менен чогуу бирдеме кылган деп айтты. Ошодо бир чындык барбы же бир жалган? Баары жалган. Кайра артымдан түшүп алганы, мени мандаттан алгандан кийин, чоң спортту баштагандан кийин жөн коюш керек эле да. Ошо да. Кайра келдим, Кыргызстанга түшүп алганы кечеги күздөгүгө катыштырбай коюп болду. Анан мен кайра парламентке кирсем, булардын ошо кечегинде уюштурган 75-ти биринчи мен айтып чыгат эле, мындай кылып атат деп. Ошого окшогондорду микрофондон ачык айтып койбош керек. Жана будан коркпой маселелерди көтөрүп, баягы кылмыштарын, былыктарын мен айтып турам, ошодон коркуп эле жасалма куугунтуктарды, саясий куугунтуктарды жасап туруп алды. Жалпы айтканда, бул парламент Шакиевдин жеке фирмасына айланбаш керек. Бул элдин өкүлдөрүнүн үнү угулуп, мыйзам жазылып, ошол эле учурда баягы укуктук эркиндик, сөз эркиндиги боло турган бир аянтча да бул. Парламент деген бул сүйлөө деген. Анан сүйлөө эркиндигибизди алып койсок, бул баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт го. Биз сүйлөөбүздү алып койгонго ал адамдын акысы жок болчу. Ал менин мандатымды алды. 3 мүнөттүк сүйлөөмдү алды, бирок биз бияка көп эле мүнөт сүйлөп атабыз да. Ала албайт экен да. Кудай алат экен, жанды дагы, кесипти дагы, кадырды дагы Кудай алат экен да. Эгер Кудай каалабаса, адамдардын колунан эч нерсе келбейт экен. Ошол парламентке сиз өтүп кетпесин деп бут тоскон турбайбы анда? Эң негизги максат ошол турбайбы? Бирок Атамбаев менен эч кандай байланышыңыз жок болчу, туурабы? Эми мен биринчиден көп деле айтып жүрөм го, канча бийлик келсе дагы мен 2010дон бери жалаң гана элдин арасында, площадьта, анан кийин спорт залда жүргөн инсанмын. Бир дагы президент менен чиновник болуп иштебедим. Менин негизги азыр деле ушул багытта кетип атам. Негизги кесибим, сүйгөн ишим бул кыргыз спорту экен да. Азыр сиз белгилеп кеткендей, менин мандатым алганга негиз жок болчу. 2-3 мыйзамдын ээсимин, дене тарбия спорт боюнча. 2 жылдын ичинде. Мен көбүрөөк профессионал баягы профсоюздардын комитети менен алектенип жүрдүм. Ошолордун саткан курорттору, жерлери, башка иштери боюнча. Анан терең бир саясатка каршы чыгып, бир чоң мыйзамдарды колдобой, бир оппозициялык, радикалдуу маанайда кеткен жокмун. Мамлекеттин негизги саясатын колдоп берип жүрдүм. Булардын негизги Шакиевдин корккону өзүнүн орду болду. Шакиевдин корккону алардын көп ошол былыктарын айтып коюусу болду. Трибунада мен жыл сайын жазда, күздө бюджет кабыл алып атканда, же бир чоң иштер болуп атканда, Кытайда Азия болуп атканда, Олимпиада болуп атканда, бардык учурда трибунада мен кыргыз спортунун өнүгүүсү боюнча сүйлөп жүрдүм. Дене тарбия спорт, дене тарбия спорт. Кыргыздын чемпиондорун сыйлайм, батырларын сыйлайм. Кыргыз өзү ушундай эл, кыргыздын намын, даңкын, даңазалагандарды мындай жакшы көрөт да батырларын. Акжол Махмудов, Жоломан, Шеров, же болбосо кыздарыбыздан Айсулуу, Мээрим, Айпери дегендей, мына ушуларды биз бүгүн даңктап, барктап алышыбыз керек. Булар биздин намысыбызды көтөрүп жатат. Анан мисалы бокста Орзубек Назаров, Бакыт Калмырзаевтар менен мен сүйлөшөм да, алар китепти көп окуган. Мисалы Данилин деген тренер айтат да, Бакыт Калмырзаевдин ошол жаткан жеринде дайым китептер турчу депчи. Орзубек Назаров да айтат, күчүң болгон менен интеллект жок болсо кантип сен утасың депчи. Мына Акжолду карасаңыз, көп китеп окуйт. Акжолдун ар бир сүйлөгөнү
баскан турганы келечек муунга үлгү да. Знаешь, я слышал вот от тебя уже второй раз вот эту историю, когда ты даешь гипотезу о том, что вот в борьбе все не так, как, например, в футболе или в боксе. Мне интересно, как ты к этой мысли пришел? Вот смотрите, футбол, Олимпийские игры, кто смотрит футбол? Допустим, в Токио кто стал олимпийским чемпионом? Вопрос для вас, не знаете. Про греко-римском стиле борьбы? Футболу. По футболу? Нет. Боксеров вы не знаете, мало кого знаете олимпийских чемпионов. Но профессиональных футболистов и боксеров все знают. Чтобы в борьбе была такая возможность, чтобы люди после того, как отборолись на Олимпиадах, не каждому дано каждый цикл собирать силы, да, и вот так всегда находиться в актуальной форме. А вот эти профессиональные виды спорта, они дают возможность спортсменам чуть больше сохранять, да, чуть больше продержаться в спортивной карьере. Адамдын жүрөгүндө, мээсинде жакшы сөз, жакшы ниет чыгыш үчүн китепти көп окуш керек экен. Мен кыргыз спортчуларына кайрылат элем да, мына чемпиондор сөз жок окуп атышат. Спортчулар китепти көп окуш керек. Китепти көп окуганда чындыгында чемпиондукка дагы чоң мүмкүнчүлүк болот, адам болууга да чоң мүмкүнчүлүк болот, руханий байлыгы дагы көбөйөт, анан ар тараптуу өскөнгө жетишет. Кече бокс эмне үчүн жакшы өнүкпөй атат десек, Орзбек Назаров айтып атпайбы? Бир-эки чемпион балдарыбыз бар дейт. Ал рингке чыкканда аябай скромный да деп айтып атат тренер депчи. Айтат, скромный не надо быть в ринге, скромный на улице быть. А в ринге злой быть дейт. Рингте дейт, сен скромный болгонуңа колуң көтөрүлбөйт дейт. Анысыңардай рингте каршкыр болуш керек. Көчөдө скромный болуш керек, адептүү болуш керек. Анан көчөдө мындай сүйүктүү болуш керек. Мунарбек Сейитбек кандай орба сырыктуу, а рингте зато каршкыр. Мунарбектин жүрүм туруму анын чемпиондугунан дагы бийик тарбия бере алды да. Учурда өлкөбүздө спорт тармагы өнүгүп атат. Учурда канчалаган спорт объектилер салынып атат, стадиондор салынып атат. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, Бишкекте баягы Бишкек арена деп өтүп жүрбөйбү? Ошондойду Ош шаарында, Ош областынын райондорунда жок экен. Ушуну бир айта кетесизби деп мага бир суроо келген экен, ошону госагенттик кулагына күмүсырга дегендей айтып коюшум керек экен. Бишкек аренада бул чоң стадион да футбол. Же тиги малай аренаны айтып атасыз. Бишкек арена бар го, мына бул кичи аренабы? Жаңы салынган. Турнирлер өтүп турган. Ош шаарында ошондой турнир өтө турган арена жок экен. Анан дагы бир жаңылык, буну мен депутат болуп жүргөндө көтөрүп жүргөм, Ысык көлдө ошол Жети өгүздө бир спорт интернат, олимпиадалык интернат салуу боюнча маселе көтөрүлүп токтоп калды эле, азыр ошол кайра жүрүп атыптыр. Өтө көп спорттун түрлөрүнөн жыл бою айланып, сбор өтүп, жана машык восстановление болуп кете турган, жетишкендиктерге жете турган бир чоң борбор ачылып атыптыр. Бул биздин спортчулар үчүн аябай сүйүнө турган нерсе. Салына баштаптырбы же чечим кабыл алыптырбы? Чечим кабыл алынып, жери чечилип, финансирование чечилип, проекттери чечилип, уже кадам башталыптыр да. Кайсы мөөнөттө бүтөт экен? Бул эми мөөнөтүн айтпады, негизгиси баягы муз жарылып иш кетип баштаптыр да. Бул жерде өтө чоң бюрократизм, чиновниктердин килишүүсү менен токтоп калды эле. Мен трибунадан 2-3 жолу көтөргөмүн. Ошол жерге убагында Союз малында космонавттар келип восстановление кылып кетишкен. Космонавттарды даярдаган жер дүйнөдө эң ушул Ысык көлдүн абасында даярдана турган районду биз эмне үчүн пайдаланбай атабыз депчи. Туура, Юрий Гагарин келип кеткен. Бүгүнкү күн Азияны оюндарынын алдында турабыз. Мен өзүм жүрөгүм күйүп атат азыр. Ошо Азия оюндарында кандай ийгиликтерибиз болот. Жана Олимпиадага аз калды. Биз Олимпиадага 2 жыл кеч калып атабыз. Олимпиададан алтын ала тургандарды биз бүгүн башкача подход, башкача көз караш, башкача программа пландары менен кармашыбыз керек. Мен ошону байкабай жатам. Чоң рахмат сизге. Абдан баалуу маалымат айттыңыз, абдан мазмундуу маек болду деп ойлойм. Көрөрмандар айтып кетет элем, чын эле. Шайлыбек Атазов айткандай, мисалы үчүн Кытайда бир Олимпиада бүткөндөн кийин сразу жана аскердик городок салып туруп,
ал жаққа спортшыларды салып эч каяка чыгарбай, машыктырып чыгарбай, маяналарын жакшы кылып төлөп берип, бирок жанагындай аскердик режим боюнча 4 жыл кармайт, экинчи олимпиадага бышып, анан азыр даже АКШ менен теңге күрөшкөнгө баратат. Анткени ошондой өзүнчө бир мамлекеттик саясат бар. Бизде дагы мамлекеттик саясатты өзгөртсөк, анткени негизи спорт деген бул мындай фундаменталдуу нерсе, аны туура колдонуу билиш керек. Туура эмес колдонсок, чын эле жанагындай криминалдар болуп кетиши мүмкүн, көңүл бурбай койсок, же болбосо жанагындай бир сөз бар эмес беле, жанагы китеп окубайт, анан спорттон башка эчтеке билбейт. Мен өзүм мурдакы спортчу катары айтып кетет элем, спорт деген бул эң алгачкы түрткү. Анткени дисциплина бар, режим бар. Анан ошол дисциплина, режимге көнүп алсаң, любой мүнөз бар, характер бар, анан любой тармакка барсаң, ошону колдонсоң, любой тарапта мындай өзүңдү успешный алдыга түрткөн киши болуп каласың да. Анткени мына спортчунун негизи мөөнөтү кыска. 30-35 эле, Мышалбек Карпетович эле 40-45ке чыгып берет. Негизи спортчулардын мөөнөтү кыска. 30-35 эле токтоп, машыктыруучу болсоң, ишмер болсоң, мамлекеттик кызматкер болсоң, жанагы дисциплина менен режимди сактай билебиз да. Каныбызда бар уже. Ошон үчүн ушундай жетишкенчиликтер бар. Мүмкүн мен ушундай журналисттардагы жетишүүчү бул спорттун артынан. Мүмкүн эмес, бул деген өзүнүн бир чоң салым пайызы бар. Ошон үчүн дене тарбия спортко мамлекет дагы, биз өзүбүз дагы көз карашыбыз туура болсо, стратегиябыз бар болсо, мындай фундаменталдуу, азыр айтып атпаймынбы, мындай конкуренция болуп кетпейби? Азыр мындай эле бул жак спорт болбойт, чалакалык болбойт. Бул деген бир нукка салып, бир жолго салып, жанагы илимдик жол менен барсак, мен ойлойм, бул жалпы спорт менен дене тарбияга эмес, жалпы биздин улутубузга, жалпы мамлекетибизге, элибизге өсүшүнө кыйын фундамент болот деп ойлойм. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Буйруса сөзүңүз атка минерлерге жетсин, сөзүңүз элибизге жетсин. Жалпы көз карашыбызды алмаштырсак, анан ушул келе жаткан Азия оюнуна, Олимпиада оюндарында алтын медалдар көп келсин. Жалпы кыргыз спортчуларына ийгилик, жетекчилерине ийгилик. Учурда өлкө жетекчилери спортты колдоп аткандыктан Кытай, Японияда дагы, Америкада дагы алтын медалдар келет деген ниетибиз чоң. Иншалла. Бардыгыбыз ниет түздөп колдоп турайлы. Кудай өзү колдосун, элибиз ниети түз болсун, өлкөбүздө өнүгүү боло берсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Рахмат сизге да.